Биз азыр Кыргызстандын Улуттук тарых музейинде турабыз. Бул жерде өзгөчө көргөзмө өтүүдө. Араб каллиграфиясына арналган көргөзмөдө 18 тилде жазылган эмгектер коюлган. Көргөзмөгө коюлган 32 эмгек ислам каллиграфиясы боюнча Адис Сайфуддин агайга аттандык. Саламатсызбы? Канча убакыттан бери ушул каллиграфия менен алектенесиз жана сизди ушул каллиграфия менен алектенүүгө эмне шыктандырды? Алектенгениме 30 жылдын тегерек болуп калды. 18 стилди койдук, андан да көбүрөөк ар бир мамлекетке тиешелүү стилдер көбөйүп кете берген да. Эң биринчи жазуу хижази жазуу. Кадимий хижази жазуу делет. Курандын алгачкы Куран топтолунганда ошо хижази жазуу менен жазылган. Ар бир доор өткөн сайын доорго жараша хаттын түрлөрү да өзгөрө баштаган. Мисалы, Куфа шаарында болсо Куфи жазуусу болгон. Куфи да бир нечеге бөлүнүп кеткен. Мисалы, бул жерде жазылган Куфи Мамлюки. Мамлюктар бийликке келди, өзүнүн стили менен чыккан. Ар бир доорго жараша, ар бир мисалы султандардын убагында стил өзгөрүп турган. Мамлекеттик сыр катары бирине кат жөнөткөндө да ошол дивани хат менен жазылган да. Андан кийин рика каты. Андан кийин көптөгөн ошол ар бир этап менен хаттын түрлөрү өзгөрүп келе берген. Ошол Азия ТВ деген биздин телекомпаниянын аталышын ушул каллиграфия стилинде жазып берсеңиз. Азыр ошону дивани стилинде жазып берейин. Бул дивани жалли жазуусу. Эң өнүккөн учур Осман империясынын учурунда көбүрөөк көңүл бурулган жазууга. Султандардын көпчүлүгү каллиграф болгон да. Араб каллиграфиясы ислам маданиятында чоң роль ойнойт. Ал Куранды жана пайгамбардын сөздөрүн так жана кооз жазып сактоо үчүн колдонулат. Мечиттердин дуалдарына жана башка ыйык жайларга жазылып, архитектураны кооздоп турат. Ошондой эле каллиграфия билимди жайылтууга, руханий баалуулуктарды бекемдөөгө жана ислам маданиятын өнүктүрүүгө жардам берет. Бул бардык мусулман өлкөлөрүндө маанилүү мурас болуп эсептелет. Орто Азия чөлкөмүндө насх жазуусу колдонулат. Ал эми Иран тарапта фарси жазуусу колдонулат. Насх фарси, настайлик деп коет. Анан Куфи дивани жазуулары да. Рика жазуусу көбүнчө араб мамлекеттеринде пайдаланылат. Себеби ал жазганга оңоюраак. Ошон үчүн риканы көбүрөөк колдонулат да. Жетинчи кылым, 8-ci кылымдан баштап каллиграфия өнүгө баштаган. Негизинен бардык эле учурларда ар бир элдин өзүнүн каллиграфиясы бар. Ошол сыяктуу арабтардын дагы араб тилдүүлөрүнүн каллиграфиясы бар. Бирок ошолор мисалы япондордуку, Кытай каллиграфиясы, биздин да каллиграфиябыз болгон. Орхон Энсей жазуусу, кыргыздардыкы. Ошол нерселер эң өнүккөн 3 эле япондордуку, кытайлардыкы, араб. 3 каллиграфия өнүккөн да. Каллиграфияда хат боюнча да эң өзүнчө бир искусство болуп эсептелет. Ошон үчүн ушул мамлекетте, мисалы араб мамлекетинде мамлекет өзү көңүл бурат. Ата ошондо маданий жарманкелерди өткөрөт. Ушунда конкурстар болуп турат. Ар бир мамлекетте өзүндө жакшы конкурстар болуп турат, ушу каллиграфия калбаш үчүн. Унутта калбаш үчүн. Бизде унутта калып кетти да. Бизде саналуу гана каллиграфтар бар да. Бизде буюрса акырдан өнүгөт. Биз да ошо жогорку деңгээлге чыгабыз деген ойдобуз да буюрса. Дивани жалли жазуусунда стили Азия ТВ деген. Эки бөлөк стил болуп атат. Бирөө дивани жалли, бирөөсү дивани жазуу. Ал Азия ТВ да. 2022 жылы Сауд Аравиясынын демилгеси менен 15 араб өлкөсү катышкан долбоордун негизинде араб каллиграфиясы ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизилген. Ошондой эле 2021 жыл Сауд Аравиясында араб каллиграфиясынын өзгөчө жылы деп жарыяланган. Араб тилине үйрөнгөнгө, жазганга аябай кызыгам. Азыр үйрөнөм жана жазганга аракет кылып атам. Мага ушул сөздөр жакты. Бул жакта айтылат
мусулман туугандар биз бирге бир дос болобуз. Ошон үчүн аябай бул сөздөй жакты. في الحقيقة يعني هذا عمل جيد جدا. Көргөзмөгө Кокустан катышып калдым. Мен үчүн сюрприз болду. Кыргызстанга турист катары келгем. Кыргыз элинин меймандостугу, ашканасы, маданий жайлары, музейлери абдан жакты. Бул жерде 100-200 жылдык тарыхы бар. Каллиграфиянын стилдери бар экен. Биз күнүмдүк турмушта Саудия, Рико жазмаларын колдонобуз. And this museum is very nice. Сауд Аравия падышачылыгынын элчилиги тарабынан өткөрүлүп жаткан бул иш-чаралар өлкөнүн маданий баалуулуктарын, салт-санасын жана өзгөчөлүктөрүн таанытууну көздөйт. Зарема Женалиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.